Тибетте катуу жер титиреди. Кытайдын түштүк батышындагы Тибет автономиялык районунда күчү 7,1 балга жеткен жер титирөө катталды. Акыркы маалыматтарга караганда 93 адам каза болуп, дагы 200дөн ашыгы киши жарадар болушту. Жер титирөөнүн очогу Тингри районунда, Шигатсе шаардык районунда 10 чакырым тереңдикте катталган. Шигатсе Тибеттеги эң ыйык шаарларынын бири. Бул Тибет буддизминин негизги фигурасы болгон Панчен ламанын салттуу резиденциясы. Анын бийлиги Далай ламадан кийинки экинчи орунда турат. Жер титирөө коңшулаш Непал менен Индияда да сезилди. Кырсык болгон аймакта издөө куткаруу иштери уланууда. Аларга 1,5 миңден ашык куткаруучу тартылган. Негизги геологиялык жарака линиясында жайгашкан бул аймакта жер титирөөлөр көп болот.